I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream and I get everything. Өзүнүн таланты менен кыргыз деген атты дүйнөгө тааныткан жана кыргыз желегини дүйнөлүк мелдештерге көтөрүп чыгып, кыргыз элин сыймыктандырып келе жаткан мыкты спортчу кыздарыбыз бир топ. Бирок бүгүнкү видеобузда Олимпиада мелдештеринде дүйнөнү багындырган спортчу кыргыз кыздарыбыз жөнүндө айтып бербейбиз. Бүгүн өзүнүн күчүнү эрежесиз мушташтарда сынап көргөн жана ММА'де көптөгөн ийгиликтерге жетип келе жаткан кыргыздын 5 эр жүрөктүү кыздарына токтолуп кетебиз. Видеону баштардан алдын класс басып жана каналга катталып кеттиңиздер. Кеттик анда эмесе. Приложениени көчүргөндөн соң линия дегенге кирип, мелдештин кандай түрү болбосун ушул жерден акча койсоңуз болот. Мисалы, UFC уюмунда 30-декабрда болуп өтүүчү Джонс менен Александрдын мелдешине 1000 сом акча койсоңуз, Джонс уткан болсо 1390 сом кайтарып аласыз. А эгер ошол эле 1000 сомду Александрдын атына койгон болсоңуз, ал утса 3168 сом акча чыгара аласыз. Жана мындан сырткары регистрация болуп жатып, латын тамгасы менен Кыргызтоп деген промокодду колдонгон болсоңуз, сизге жогорулатылган бонус берилет. Ссылка в описании. Биздин топту Диана Пернатату Францияда жашаган кыргызстандык спортчу кызыбыз ачып берет. Диана Нарын шаарында жөнөкөй үй-бүлөдөн чыккан кыз. Азыркы учурда Францияда жашап, кикбокс боюнча бир топ ийгиликтерге жетишип келген. Алдында ММАга өтүү максаттары бар экендигин айтып келет. Анын Instagram баракчасынын алдында Кыргызстандын дагы бир Валентина Шевченкосы деген сыяктуу комментарийлерди окуп сыймыктанасың. Балким келечекте Диана чындыгында эле Кыргызстандын желегин желбиретип ММА боюнча дүйнөлүк мелдештерге чыгып калар. Францияда жашап, башка өлкөдө чоңоюп өскөнүнө карабастан кыргыз тилин унутпаганы адамды кубандырат. Until the world take a suck on that. Don't come back, pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up. It's time to break up with the light. Антонина Шевченко Muay Thai боюнча дүйнөнүн 2 жолу чемпиону, жекеме-жеке уруш боюнча 4 жолу чемпион. Түштүк Американын жана Кыргызстандын чемпиону жана ар кандай чемпионаттардын призору. Бокс боюнча Кыргызстандын жана Орусиянын спорт чебери 2012-жылы мыкты спортчу деген намга ээ болгон. Бул мушкерибиз 1984-жылы Бишкек шаарында туулган. Валентина Шевченконун эжеси болот. Бегимжан Касумова 1995-жылы Бишкек шаарында туулган. Касумова эрежесиз эр уруш боюнча чебер болуп аталып, 3 жолу Кыргызстандын чемпиону болгон. Ошондой эле бокс чеберлигине талапкерин коюп, 2 жолу өлкө чемпиондугун багындырган. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Failure ain't an option. Кийинки биздин мыкты спортчу кыздарыбыздын бири Барчынай Үзгөнбаева ММА боюнча профессионалдуу беттештердин жеңүүчүсү. 1995-жылы Ош шаарында төрөлгөн. Спорттун ар кыл түрү менен алектенет. Грэпплинг, тэквондо боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону болгон. Биздин топто биринчи орун Валентина Шевченкога берилди. Биринчи орунду ээлегениге татыктуу деп ойлойбуз. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко 1980-жылы Бишкек шаарында туулган. 5 жашынан тарта тэквондо менен машыгып баштаган. 12 жашынан Muay Thai боюнча өзүнөн 10 жаш улуу спортчу менен алгачкы профессионалдык беттешини Россия өлкөсүндө өткөрүп жеңишке жеткен. Шевченко тайбокс боюнча жана кайдын версиясы боюнча дүйнөнүн 17 жолку чемпиону. 2015-жылдан бери UFC уюмунда Кыргызстандын желегин көтөрүп чыгып, мыкты мелдештерди өткөрүп келет. Жана UFC уюмунун 62 килограммга чейин салмак категориясынын рейтингинде биринчи орунда турат.